Экинчи уктуруу. Бир топ жылдан соң мен врач, профессор болуп калганымда биринчи москвич сатып алып үйгө баратып, ак суунун борборундагы базарга токтосом, машинама толтура биздин айылдын айылдары түшүп алыптыр. Биринин үстүнө бири отуруп, мен "Ой, бул өгүз араб эмес, үчөөң кал, калганың түшкүлө" деп түшүрүп атсам, ошол таяк таянган, кейпи кеткен башкармага учурашып, "Мамбет балам, оорукчан болуп калдым. Өзүңө барып көрүнөйүн дедим эле. Жардам кылсаң айланайын" деп айтканда эле көзүмө көрүнө түштү жасаган мамилеси. "Каалаган убактыңызда келе бериңиз. Эсиңизде болсо керек, ошол 300 сомду ала келиңиз" деп тез эле жооп бердим. Жаман болуп айланып басып кетти. Ошол бойдон келген жок. Өлдү деп уктум. Сегизинчи классты бүткөнчө өзүбүздүн айылдан окудум. Андан ары 10 классты кошуна айылда, Саргамышта орто мектеп ачылып, ошондон бүттүм. Бир жагы биздин айыл, ары жагы Кайрыма арык, Жергес деген айылдардын ортосу деп Саргамышка орто мектеп ачылган. Биринчи бүтүрүүчүлөрдөн болуп 10 бала 1946-жылы бүттүк. Кереге таштан Бекболотов Абды, Кулыкеев Аалы, Саякбаев Турду, Кайрыма арыктан Султанбаев Асанбай, Дүйшөнов Темир, Саргамыштан Коноев Султан, Суамбеков Жүрсүн, Мамыргалиев Жаңгазы, жалгыз кызыбыз Эшмухамбетова Зайнап бар эле. 1943-жыл. Уруш жүрүп турган убак. Кез менен өлгөн адамдарды угузуп, ызы чуу түшүп, ыйлап, жашы жеткендерди армияга алып кетип атышты. Айылда элдин турмушу абдан начар. Ошол начарлыкка карабай, урушка, армияга эмне керек болсо аткарууга эл даяр эле. Ойлойм, ошондогу элдин аң сезими азыркыга караганда өтө жогору экен деп. Айтпадымбы? Өрөөм боюнча биз кедейдин кедейи элек. Мамаке армияда. Колхоз бизге 3 саан эчки берди. Ушуну саап ичип жан баккыла деп. Катыра саап, улагына эмизбей жатып, бирөөнүн улагы өлүп калды. Энеси тез эле семире баштады. Күндүз бада катарында талаага кайтарып, кечинде айдап келет. Күз келейин деп, картошка гүлдөп, арпа саралы болуп калган. 3 эчки 2 улагы менен биздин үйдүн ортосунда жатат. Бирөө уурдап кетпесин деп, жаныбыз калып жатчу элек. Дат баскан жаман калай лампабыз бар. Ошого керосин куюп, жүндөн 5 бурап, ошол бүлбүлдөп күйүп турар эле. Бир күн эле түн ортосу ченде энем байкуш мени жулкулдатып ойготту. "Тур тез, бир эчки жок" деп. Кечке колхоздун чөбүн чаап, чарчап келип, катуу уктап жаттым эле. Болбой эле тургузду. Карасам, чын эле баягы улагы өлүп калган семиз эчки жок. Тышка чыктым. Ары бери бассам, тым-тырс. Көчөнүн башына чейин, андан жогорку көчөгө түшүп, ар жак бер жакты карап, тыңшап, чуркап келатам. Эчтеке сезилбейт. Кайра үйгө келип, эч жерде эчтеке сезилбейт. Элдин баары уктап жатат дедим. Тышта энем экөөбүз ойлонуп туруп калдык. Эмне кылабыз? Кайдан издейбиз? Ошентип туруп оюма келе түштү. Биздин үйдөн бир үй ары бурушта Дөөлөтбай деген бир көзү жок, армияга барбай калган киши бар эле. Бул киши огородун күрөк менен жанына мурун айдап, картошкасы эрте гүлдөп, ошол огородунун четинде кайтарып жатканын көргөн болчумун. Ошол эсиме түшө калып, чуркап барсам, жок, көрүнбөйт. Үйдүн ичинен эле эмчектеги баласы ушундай ыйлап атат. Ал убакта эшикти кулпулоо деген жок. Эшигине жакындасам, Дөөлөтбай баласын көтөрүп чыгып келатыптыр. Мени көрө коюп чочуп кетти. Мен "Бир эчкибиз жок, тышта жатчу элеңиз, байкаган жоксузбу?" десем, Дөөлөтбай "Мен азыр" деп эшикке чыкты. Анан "Бошонуп кеткендир. Кудай алмак беле, эртең жарыкта табылар" деп кыйкырып атканда, андан 4-5 үйдөн кийинки четки үйдөн
жарык жылт этип эле жок боло түштү. Ал Каси деген аксак абышкан үй эле. Мен түшүнө коюп, ырас эле жүргөндүр, эртең издейин деп үйгө чуркадым. Огороддун башы менен чуркап отуруп, Касидин жаман үйүнө сарайдын артынан секирип чыгып, мурду жыттасам, бетиме ысык түтүндүн илеби урду. Чуркап түшүп, үйүнө кирип баратсам, Каси абышка көчө жакта, тоок сарайынын үстүндө көчөнү кайтарып отуруптур. Мени көрөр замат кайра качты. Эшигин ачып кирип барсам, эттин жыты бур этедей түштү. Касидин кемпири от жагып атыптыр. Дөөлөтбайдын аялы, ал дагы бир эки бутунан аксап басчу, уурдап барган ушул Мейиркан экен. Бакырган бойдон өлдүк деп чалкасынан кетти. Күйөөсү армияда жүргөн келини төрдө кетме менен кан болгон жерди сүрүп тазалап атыптыр. Мен сөзгө келбей эле казандан колума тийген бир жиликти көтөрүп алып тышка чыга качтым. Жаман оюм мени дагы бирдеме кылып жайлап салабы дегенсип. Энемди ээрчитип, кошунабыз Жумадыл Тайеке армиядан келген, аны ойготтум. Оорукчан, мурун актив болуп жүргөн, армияга алынбай калган Акбай деген кишини ойготуп, ал жайды түшүндүрүп бердим. Экөө тең. Ай бала, Азамат, кантип таап алдың деп эле таң калып, мени аябай мактап жатышты. Туруп кеңештик. Ай бала, азыр уурулардын үйүнө барып, эти менен силердикини алып келели деген чечимге келишти. Мен андайды мурун көрбөсөм, өзүңөр билгиле дедим. Барсак, Дөөлөтбай, уурдап келген Мейиркандын абышкасы кирип отурганда эле, бая мени менен барган экөө, ай бала, бышып калыптыр, ушул эле жерден жейли дешпеспи? Эми баары ачка, ачарчылык эле да. Мен дагы кайрадан, өзүңөр билгиле дедим. Уурулар, ары, өйүзгө отур дешти. Этти алып келгенде туура жарымын салыптыр. Тиги менин кишилерим эми калган чийик этин алып келгин дегенде, сарайына терисине ороп көмүп койгон экен, алып келишти. Аны менин алдыма коюшту. Муну алып кет. Эртең менен булардын бир эчкисин алып беребиз дешти. Жеп, тоюп алдык. Тигилер иттик бизден кетип калды. Кечирип койгула. Суранаарыбыз эч кимге айтпасаңар. Ушул эле жерде калсын деп жалынып жалбарып жиберишти. Убада кылдык. Эч кимге айтпайбыз. Эч кимге арызданбайбыз деп. Бери чыгып келатсак, жаңкы сокур Дөөлөтбай мага, эй жээн, ушул эчкиңдин терисин мага бере көр, шым кылдырып алайын деп кыйкырып атпайбы? Ошондо эле түз көзүн айткан мүнөзүм бар эле. Ошол шым жасатайын деп аялыңа уурдаттың беле деп кайра катыра жооп бердим. Таң аткыча чуркап жүрүп, эртең менен катуу уктап калган экем. Күн чыга жаздап калыптыр. Бирөө тамга жабыштыра бир тепти. Дагы эмне болуп кетти деп ыргып тура калсам, маңдайдагы кошуна Жумалы деген сакалдуу киши, кулак укпайт, армияга алынган эмес, сүйлөй албайт. Ачуусу ушунчалык келген, дагы качырып келатат. Ой, сизге эмне болду десем, ээн атамдан эчтеке калтырбай сөгүп кирди. Эчкиңди уурдаган ууруларды мага эмне үчүн айткан жоксуң деп. Кулагынын укпасы эсиме түшө калды. Ой Тайеке, эшикти тепкилеп атып ойгото албай койбодумбу десем, эс алып тура калды. Бул кишинин аларга ачуусу келгени, жаңкы Каси деген абышка ушул кишинин инисин тоогумду уурдадың деп селсебетке айдатып убара кылган. Ошол эсинде экен. Чынында Жумалын алып барсам, чоң чатак чыкмак. Эртесинин эртеси Каси абышка мыйрыңдап көчөдөн өтүп баратса, Жумалы баса калып өлтүрүп кое жаздаган. Сен менин инимди тоого уурдадың деп жаманатты кылдың, а сен эчки уурдайсың деп. Мен карындаштарыма эртеси бададан эчкилер келатканда, булардын бир жакшы эчкисин кармап алгыла деп эскертип кеткен элем. Кечинде жумуштан келатсам, Дөөлөтбайдын балдары, алар кайдан билсин, эчкисин бербей, менин карындаштарымды сабап жатыптыр. Мен көрө коюп үстүнө чыгып,
Тиги балдарды бир топ бакырттым. Жайлап жибердим. Эми үчүн биздин эчкини аласыңар, дейт. Мен барып эн атаңардан сурагыла эмне экенин деп жаактарын бастым. Кийин таң калганым, үйдө ажаан кууганчыгыбыз бар эле. Чоочун кишини жолотчу эмес. Кандай үрбөй калды дейм да. Көрсө, Мейирхан жеңе биздикине келип, жаргылчагыбыз бар эле. Ошого талкан тартып кетчү. Мурунтадан ойлонуп, даярданып жүрсө керек. Ит деле ачка да, талкан тартып отуруп, улпагынан берип үйрөтүп алыптыр. Ошон үчүн ит үргөн эмес. Мына, уруштун, жокчулуктун бир кесепети. Түшкө чейин окумай. Түштөн кийин колхоздун жумушунда болчубуз. Жумушту укмуштай иштечү элем. Бир эле мисал, чалгы менен күнүнө 60-80 сотук жер чабам. Колхоз күнүнө 3 аяк суюк жарма берет. Мага 2-3 норма аткарат деп 5 аяк жарма берет. Азыр мынчалык жерди 5-6 киши дагы чаба албайт. Кийин доктор болгондо отпускага барсам, атам байкуш чалгысын алып кетип баратат. Ата кайда? Десем, чөп чапканы, дейт. Азыр мен дагы чалгын алайын деп артынан бардым. Төш жакка атам кетти, зуулдата чапкан бойдон. Мен бир чаап эле демим кыстыгып узай албадым. Атам байкап, кайра келип, "Кой балам, мен өзүм чабайын", деди. Жумушту укмуштай иштедим дебедимби? Кайсы жумуш болбосун? Ошентип башкарма калган активдер 9 класс бүткөндө мени күзүндө эгин жыйла баштаганда кырман башчы кылып шайлашты. Менин билдетим эгин бастырмай, тазаланган эгинди күнүгө жөнөтүп, мамлекетке өткөрмөй. Ал убакта мындай кызматка жетиш оңой эмес эле. Экинчи жагынан эптеп эгин жыйнап, үй бүлөнү багыш керек болчу. Окууну унуттум. Окубайм дедим. Окуу башталганына 10-15 күн өтүп кетти. Бир күн эле Саргамыш айылы жактан бир атчан киши келатат. Анда машина деген жок. Алыстан атчан киши келатса көрүнчү эле. Жакындаганда карасам, менин директор агайым Токоев Касымбай экен. Келип, самандын түбүнө түшүп, мени менен сүйлөшө баштады. Окуунун башталганына эче күн болду. "Эмне окууга барбай жүрөсүң?" деди. Мен, "Агай, окууну бүттүм. Окубайм. Мындай кызматта иштеп көргөн эмесмин. Менин максатым бөбөктөрүмдү, үй бүлөнү багышым керек. Атам армияда болсо", деп жүйөмдү айтсам, агайым, "Ай бала, сен эле кыйналып атыптырсыңбы? Бүт эл журтка келген кыйынчылык бул. Уруш деле бүтөт. Андан көрө окууңду бүтүп, аттестат алып ал", деп алдан эмедей сабырдуулук көрсөтүп сүйлөдү. Мен дале көгөрүп, "Жок агай, окубайм дебедимби? Окубайм", деп кескин жооп кайтардым. Аягында ал, "Эсиңе кел, акмактанба. Бир убакта эсиңе келип, кап дебе, анда кеч болуп калат", деди. Мен көгөрүп болбодум. "Ойлон", деп коюп кетип калды. 5 күндөн кийин дагы агайым келди. Анда орой жаным, "Мага эмне эле жабышып калдыңыз? Окубайм", деп дагы кайра узатып жибердим. Ошондон 3 күндөн соң биздин айыл жактан дагы бирөө чаап келатат. Жакын келгенде тааныдым. Чаки деген арык, тыртайган, үнү ачуу абышка бар эле. Ошол экен. Бул келатканда түшүнчүбүз, же бирөөнү армияга чакырып, же өлгөн адамдын кагазын алып келчү. Ошон үчүн бул абышка суук көрүнчү. Аттан түшпөй туруп, "Ай бала, бери кел", деди. Чуркап барсам, повестка берип, "Сени эртең районго чакырып атат. 2 жылга Кеминге барып, коргошун казат экенсиң", деп атпайбы? Эсиме ой түштү. Үйгө келип, үйдөгүлөргө айтсам, баары ыйлап киришти. Эми биздин күнүбүз эмне болот деп. Эртеси анда жөө эле жүрчүбүз. Ак сууга жөө барсам, райисполком чакырткан экен. Бир чоң эски клубка район боюнча 200 бала чогулдук.
Райисполком төрагасы Кокоев Сары деген ушундай сулуу сонун киши кан төгүлүп атат. Акыбал өтө оор. Ишке жараган эркектер армияда, ошолорго жардам керек. Силер 2 жылга кеминге барып коргошун каскан жерде иштеп, армияга жардам кыласыңар, деп бизди чакырган жагдайды кенен түшүндүрүп айтты. Анда барбайм деген сөз жок эле. 2 күндөн кийин даярданып, ушул жерге келгиле деп таратып жиберди. Кетип баратсам, ким Мамакеев? Деп сурап калды. Мен, десем, сен мага кирип кетчи, деди. Чуркаган бойдон артынан кирип бардым. Отургузуп түз эле, эмчине окубай жүрөсүң? Деп суроо берди. Агай, атам армияда, чоң атам, энем менин колумда, бөбөктөрүм көп. Өтө кедей үй бүлөдөнбүз. Ушундай ишке ишенип койгондон кийин окубай эле коеюн дедим эле. Десем, бул агай дагы акыл насаатын айтып, мен сени калтырайын, окуйсуңбу? Дейт. Сүйүнүп кетип, агай, азыр эле окуума барайын, десем күлүп, 1-2 күндөн кийин бар. Бул балдар атаандашат. 2 күн көрүнбөй туруп, анан бар, деди. 2 күн огороддун башында чоң калың кендирибиз бар эле. Ошонун арасында сойлоп жатып, 2 күндөн кийин окуума жетип барсам, директор агайым ачуусу келип, эмне келдиң? Сен мени 2 жолу барсам дагы болбой койбодуң беле? Же сени бирөө коркуттубу? Деди. Жок агай, өзүм эле окуйун деп келдим, деп шылкыйдым. Акмак десе. Болуптур, окуй бер, деп койду. Кийин уксам, байкуш агайым айласы кеткенде райисполкомго барып сүйлөшүп, ушинтип коркутуп алып келип бербесең болбой койду дептир. Ушул агайыма өмүр бою рахмат. Менин киши болушума, ушундай даражага жетишиме биринчи себепкер болгон агайым. Токоев Касымбай агайым мени артымдан кубалап жүрүп окутту дебедимби? Же бул агайым менден бирдеме чыгарын сезгенби, билбейм. Өмүрү кыска экен. 53 жашында кайтыш болуп кетти. Институтту бүткөндөн кийин мен ушул агайымдан кол үзгөн жокмун. Барган сайын кезигип турчу элем. Кайтыш болгондо бара албай калдым. Кабар берилген жок. Кемпири ушул күнгө чейин тирүү. Бишкекте инисинин кызы менен турат экен. Колумдан келген жардамымды берип турам. Ошентип 8 класстан тартып Саргамыш орто мектебинде окуп жүрдүк. 8-9 класстарда экенде 3 километр жерге жөө барып келип окуйбуз. Кийим деген жок. Тон, тери шым, кийиз өтүк, жамаачы чокой. Жер кургакта, кар чоң жаап, суукта эчтеке эмес. Анан март айынан ала шалбырт башталганда ошондо көрчү элек тозокту. Үйдөн чыкканы мен бир боо кургак саманды колтуктап ала чыгам. Бир аздан кийин эле таман чылпылдап кетет. Суу саманды алып салып, кургак саманды сала коюп, дагы бир топ жерге чылаңгыча чуркап, мектепке жеткиче 4 жолу алмаштырып барчу элем. Кийин врач болгондо түшүнгөнүм, ошондогу биздин организм, чың организм, мыкты ден соолук болгон. Ооруп калуу деген жок эле. Ошондо эле Кудай таалам жардам берип, шорубуз чыгып кетсе керек. 10 класска жеткенде интернат ачылып, ошол жака тамак аш берип жатып калдык. Ошондогу окуунун сапаты тууралуу айтсам, жогорку же орто билимдүү бир дагы мугалим жок экен. Окуу китеп, сыя, дептер дегенди көргөн жокпуз. Жаңы дептердин ордуна эски китептерди пайдаланып, сыянын ордуна өзүбүз күсүндө бөрү карагаттын ширесин сыгып алып, ошону менен жазчу элек. 1943 жыл болсо керек. Күзүндө эгинди Караколдун аягындагы эгин төкчү жерге ат араба, өгүз араба менен алып барып төгүп турдук. Биздин айылдан 12 арабакеч өңчөй аялдар, жаш балдар элек. Ушул арабакечтерге мени бригадир кылып коюшту. Анда бригадирди районго алып барып,
милициядан, прокуратурадан зыкып бекитчү. Пристанга төкчү жерге барганда өзүбүздөн чоң кап эгинди майышып тырышып атып көтөрүп төкчүбүз. Кийгеним туш-тушунан жамаачы салынган жаманшым. Энем байкуш күнүгө тигип берет, күнүгө айрылат. Себеби чүпүрөктүн сапаты эскирип жарабай калган. Бир күнү ак суу айылынан өтүп баратсам, эсимде Имака деген сакалдуу киши көчөдө токтотуп алып, кадимкидей ыйлады. Айланайын балам. Балдарым ачкадан өлгөн жатат. Колуңдан келсе жардам кыл, деп. Боорум ооруп, болуптур, аракет кылып көрөйүн, деп, эртеси бир мүшөк арпа бердим. Имаке, рахмат, деп, жүн алынбаган бир теришим берди. Ошону кийип алып, көчүгүм жабылып жыргап эле калдым. Бир аздан кийин жыргаганымды чыгара баштады. Күн ысык, тердетип, думбалап дегендей баса албай калдым. Кечинде үйгө келип, энеме чечип карматып, "Эне, мунун азабы өттү. Ушунун жүнүн алып берчи", деп алдырып салып, эртеси кийип алдым. Эми дагы азабымды берди. Отурсам, бассам, кыркылган кыска жүнү этимди сайгылап бастырбады. Айлам кетти. Ойлонуп отуруп, аңтарып, жүнүн сыртына каратып кийип алдым. Жыргап эле калдым. Ошентип көчүгүм жабылып жүрдү. Дагы эсимде калганы, ошол эле убакта айылга согуштан майып болуп келген бирден экиден адамды бөлүштүрүп берчү. Өтүп баратсам, Бешкемпир деген абышканын үйү болсо керек. Мал багат, үйү бош. Ошол үйгө бир буту жок чолок орусту аялы, 3 кызы менен киргизип коюптур. Ал орус эки балдак таянып, кадимкидей ыйлап, "Айланайын, ачкадан өлүп баратабыз, жардам кыл", деп жалбооруп кайрылды. Боорум ушунчалык ачыды. "Макул, ал түндө аракет кылып көрөйүн", деп кетип калдым. Эгин төгүп, бир мүшөк буудай, бир кап арпа менен келатам. Түнкү саат 1ден өтүп калган. Күн бүркөк, караңгы, көзгө сайса көрүнбөйт. Үйүнүн жанына токтоп, мүшөктөгү буудайды көтөрүп чуркап кирип, үйүнө төгүп салып эле кайра чуркап чыктым. 1-2 эле мүнөт өттү арадан. Арабама чуркап келсем эле, арабанын үстүнө бир киши отуруп алыптыр. Жүрөгүм түшүп калды. Таң каларлык. Асмандан түшө калгандай, же ошол жерде мени аңдып тургандай. Көрө коюп, баспай туруп калдым. Тиги киши "Бас бери", деп, каптан арпамдын оозун ачып сураганы, "Кайда кирип чыктың?" дейт. Кудай жалгап, оруска берген буудайды билген жок. Көрсө, колхоздун бухгалтери, атам менен жашы тең Асанбек Чокоев деген сакалдуу киши экен. "Аба, заара кылып келдим", деп койдум. Арабага түштүм. "Айда", деди. "Кайда?" десем, "Менин үйүмө", деди. Үйүнө айдап бардым. "Арпаны түшүрүп, үйүмө киргиз", деди эле киргизип бердим. Кайра арабага түштү. "Айда", деди. "Кайда?" десем, "Кырманга", дейт. Кырманга барып, аттарды чештирди. Бирөөнө мин деди. Миндим. Өзү чукашып алды. "Кайра айылды көздөй жүр", деди. Келатабыз. Мени менен тең туш арабакеч Сарбаш, Мухаммед, Ишен, дагы бир 3-4 үйлөрүнө кетишкен. Ошолордун үйлөрүнө алып барды. Аларды тургузуп сурай баштады. "Мамбет айтты, алып келген эгиндерди алып чыккыла", деп. Мен калп айтат. "Булар эчтеке алып келген эмес", деп кыйкырып жибердим. Артымда учкашып келатып, "Жаңкы, жаныңдагы балдар бирөөгө мактанат экен. Караколго барганча эгин саттык деп. Ушул чынбы?" деп сурап атпайбы? Мен унчукпайм. Чынында андай болгон эмес. Сатмак турсун, түшүбүзгө да кирген эмес. Унчукпасам, эмне унчукпайсың? Чын беле сатканыңар? Сатсаңар дагы ичиңер деле болбойбу, жар салбай", дейт. Мен, "Аба,
Эмнен сурап атасыз? Андай болгон эмес, деп жооп берем. Кыдырып бүтүп, түнкү 3 болуп калган. Үйүнө түшүп калып, кете бер деп кое берди. Сарсанаа болуп бүттүм. Ошондо 12 килограмм буудай үчүн эле 2 жылга кесилип кетишчү. Эртеси түшчөндө шылкыйып үйгө келатсам, контордон мени кармаган Асанбек бухгалтер чыга алып, "Ай бала, бери кел", деп конторуна алып кирди. 2 барак кагазга жазган экен. Үстүн басып алып окутпай, "Кол кой могу жерге", деп аягын көрсөттү. "Аба, бериңиз, мен окуп чыгайын", десем, "Окубайсың. Кол кой дегенден кийин койбойсуңбу", дейт. Ошондо эле оройлугум, түзүрмай жерим бар экен. Мени баласынтып, кемсинтип жатканына ачуум келе түшүп, кагазын алып тытып, айырып салып басып кеттим. Артымдан чыгып, "Мен сени Сибирге чиритем", деп кыйкырды. "Чирите албайсың, энеңди ал", деп арабама түшүп кете бердим. Урматтуу радио угуучулар, сиздер адабияттуу уктуруубуздан Кыргыз Республикасынын баатыры, академик Мамбет Мамакеевдин "Мезгил жана инсан" аттуу автобиографиялык чыгармасын Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Эгемберди Бекболиевдин көркөм окуусунда уктуңуздар. Көркөмдөп музыкалаштырган Жыргал Аманова.